Мен қысқа эле айтып коеюн дедим эле. Мен бул эки закон тең мыйзамды колдоймун. Анан кийин мен оңой менен бирөөдү мактабай элем. Бирок азыр соцфондду мен мындай мактагым келет да. Себеби деген мага 3 жылда бир топ эле мындай сезимдүү эле булактарын табып кошумча анан дагы бир кандайдыр бир реформаларды киргизип, эмелерди, айлыктарды, пенсияларды көтөрүп атат да. Мисалы 33%га көтөрүү бул деген оңой нерсе эмес. Ошондуктан анан бир эле нерсе азыр Надира Азимовна жакшы белгилеп кетти. Жанагы өмүр бою толук кандуу иштеп, бирок айлыктары аз болгон, анан кийин толук кандуу эмес иштебей жүрүп, ошонун ортосундагы эмелер, пенсиялары айырмасы аз эле болуп калган деген. Ушуга кичине көңүл буруп коюш керек да. Бактияр Жеңишбекович. Бул жагын эле караштырып койсоңуздар, а так в целом бардыгы жакшы. Мен депутаттардын баарын чакырып кетет элем. Колдоп коюшту. Колдоп койгула деп. Рахмат. 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 Урматтуу депутаттар, негизинен суроого жазылгандар баары суроону берип жыйынтыкташты. Чакыргыла. Коридор депутаттар баарын чакыргыла. Дош берүүгө. Кабинетте отурган депутаттарыбыздары баарын айтыңыздар, келип түшүп дош берип койсун. Анда урматтуу депутаттар, негизинен баары өздөрүнүн суроолоруну кенең берип, жообуну кенең алышты. Эми кабинет чечимине өтсөк, мен ирети менен дошко коем. Биринчи күн тартибинде биринчи маселе боюнча кабинет чечими Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2024-жылга жана 2025-2026 жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Комитет чечими дош коем, дош менен ким макул? Каршы. Жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды.